жыл мурун метастаз кеткен. Метастаздан вообще турбай калып, химиядан кийин чачым, кашым, кирпигим абсолютно калбай калган. Анан кийин ушул монобальзамды угуп, былтыр апрелден баштап ичип, ошондон бери Кудайга шүгүр, мынакей метастаз алгандагы сүрөтүм, азыр бальзам ичип атканда метастазым токтоду, анализдерим баары жакшы. Кудайга шүгүр, жакшы болуп келаткан. Онкологияга вообще ичиш керек экен. Я советую. Себеби мен өзүмдөн улам. Совет берем да, элдерге да ошо өзүмдөн результатымды айтып, анан элдер иче баштады. Көп результат алгандар бар. Мен предлагать этип, ушуну бальзамды ичип, результат алгандар абдан көп. Менин чачым бул ак болчу. Азыр карарып чыгып атат. Омоложение. Сиздин командаңызда кайсы результаттар бар? Кроме Менин онкология. командамда бир кыз эмчеги менен маткасынан бүкүл тең 5 мен иштегенде бир кыз бытырап атат эже деди да, барсам аябай арыктап калыптыр. Анан дары ичип атып, уже ашказаным иштебей, тамак ичпей калдым деди. Мен сразу айтсам, ал чурк калып барып эле сразу 12 000 сом көтөрүп келип, мен столума таштап койду эже. Мен сразу алып бердим. Алып бергенден кийин Эмнени алып бердиңиз? Perfect Lux, Vitality Lux, Smart алып бердим. Үчөөнү алып бердим. 5 бальзам алды. Анан ал былтыр кайсы айдан баштап, июльдан баштап иштелет. Июньдан баштап ичти. Анан сентябрда аны операцияга жаткызмак экен. Анан ошону ичип, бир эле курс ичип баргандан кийин барса, сентябрда эмесин отменять операциясын. Бир маал ичкен, бир күндө. 2 маал ичти. 2 маал, анан 3 маал койт дедим, анан 4 маал ичти. Бир эле курс ичти да, 5 бальзам деле ичти да. Анан кийин сентябрда барса, уже операциясын отменять этип, баары жакшы, баары нормально экен. Эми бир жылдан кийин проверкага келесиң дептир. Дагы ошо кандай результат бар? Биздин көлдө да түктөн бир балабыз бар, Алмаз деген, ушу бизден продукция алып жүрөт. Ал жанагы денесине без чыгып кеткен, тотпойм ба? Псориаз эмеспи? Псориаз эмес, денесине чыгып кеткен экен. Аллергия. Азыр аллергия да эмес. Саркома. Саркома менен ооруптур. Анан мен Аяш балдарым мени билет да, ооруп жүргөндө. Аяш апам кандай да, анан баламдан сурап калса, балам, мама ушуну ичип атат дептир. Анан сразу алып ичишти. Сразу алып ичкенден кийин 10 күндөн кийин ошо Аяш келиним, күйөө баласы экен. Ошонун Аяш келини мага чалды, Аяш апа сүйүнчү депчи. Анан ой эмне болду десем, Алмаздын уже 2 чоң бези кетип калды деп. Шикарно. Ушундай результат болду. Анан өзүм ошо йод ичип, мен судороги бар болчу, судорогим жоголду. Кички балдарыма йод берем, азыр кички балдарым тишин кычырат.